жакшы жетишкендиктерге ээ болуш үчүн сөзсүз түрдө чоң эмгек керек да. Ошол кесипти мугалим сүйүш керек. Өз айткандай сүйгөн кесибин аркалоодо опол тоодой эмгек кылганы ар бир сабагына ылайыктап өзү жасаган түрдүү көрсөтмө куралдарынан эле көрүнүп турат. 27 жылдан бери башталгыч класстын балдарын окуткан мугалим заманбап технологияларды, кызыктуу оюндарды колдонуп окутуу өз жемишин берип, окуучуларынын билим деңгээли жогору. Мындай көрсөткүч менен окутуунун чебери аталган мугалим АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги каржылаган Кел окуйбуз долбоорунда эмнени үйрөнсө, анын баарын эми кесиптештерине да үйрөтүүдө. Мисалы үчүн мен Ошко барып, Оштун мугалимдерине билим бердим. Чаекке бардым, жакын деле Кеминге бардым, Ысык Ата районуна бардык, Сокулук, Бишкек. Кесибин берилип сүйгөн мугалим кесиптештеринде өзүндөй балдарды мыкты окутууга үндөп, бар тажрыйбасын бөлүшүп келет. Тренердин айтымында башталгыч класстын окуучуларынын окуу көндүмдөрүнө арналган семинарларга өзгөчө элет жериндеги мугалимдер ар кандай жаңы жаңылыктарды, жаңы көндүмдөрдү үйрөнүүгө ындызарлык менен ичкен ашын жерге коюп келишет. Мен бүгүн деген уюмду сабай келдим, атайын ушу сабак окуп алайын депчи. Ушу айылдын мугалимдери ошонусу менен мени таң калтырды. Алар жумушун сүйгөн адамдар экен да. Мен анча-мынча көрсөтмө куралдарын көтөрүп барып анан өтүп калам да сабагы. Бир жолу эмелерин, кирпилерди апарып өтүп атсам, тапшырма аткарбай эле тигин кирпинин сүрөтүн тартып атат. Ай, могу тапшырманы аткар десем, жок моолда мага жагып атат, ушуну да тартып алайынчы дейт да. Булар өрүктөр, алмуруттар, сары, алма, ушуну кызыл алма. Кирпи демекчи аркыл түстөгү кирпилер Айнур айым өзү жасаган ондогон көрсөтмө куралдарынын бири эле. Көз жоосун алган мындай кооз буюмдарды жасоого дем албай иштеп үлгүрөт. Суббота күндө иштейм, воскресенье күндө иштейм деп айтам да, өзүңдүн кесибиңди сүйсөң, анан бир нерсе жасагың келип шыктансаңчы, эч нерсе токтото албайт. Сүрөтүн таап, анан кийин анын макетин түзөм кагаздан. Анан кагаздан шаблонун жасагандан кийин анан кесип чыгам, фетрди коюп. Кескенден кийин мондай эмелерди, чаптаган эмелердин бардыгын муну да тегерек кылып кесип алып, көзүн өзүнчө тигип, мурдун өзүнчө, оозун өзүнчө, ар бирин өзүнчө оюп тигебиз да. Муну биз математикада сандардын катарын койгондо колдонобуз. Мына 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи деп. Жана ошондой эле муну биз адабий окуу сабагында да колдонобуз. Мисалы үчүн окуянын эң башында эмне болду эле, андан кийин кандай окуя болду. Мына ошолорду балдар сүрөткө тартып, анан сүрөт менен бул жерге поездтерге коюп, анан улам катарын менен бая жомокту улам айтып отурушат да. 39 окуучусу бар 4-класста сабакты кызыктуу, эсте каларлык өтүш үчүн көрсөтмө куралдарды кеңири пайдаланган мугалим эмгегинин текке кетпегенин балдардын сабактагы туура жоопторунан билет. Негизги сөз түркүмдөрү канча? 6 экен, э? Ошол негизги сөз түркүмдөрүн ким айтып койду? Зататоч, сынаточ, санаточ, этиш, ататоч, такточ. Азаматсың, 6, э? Мектеп менен бирге эл аралык оюндар колдоого алган Кел окуйбуз, STEM боюнча коррекциялык окуу, бирге окуйбуз, келгиле окуйбуз, окуу керемет аттуу долбоорлорго катышып, улам билимин арттырып, адегенде улуттук тренер, андан кийин мастер тренерликке жетти. Ар бир сабакка көрсөтмө курал колдонуу менен жанагы окуу көндүмдөрүн өнүктүрүү боюнча көптөгөн көнүгүүлөр бар да. Ошо көнүгүүлөрдү жасатыш керек. Анан физ минутка деген бар, аны да коюш керек. Бая монотонный бир эле сөз менен эле сабак өтө берсе, балдар тажайт да. 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Тажрыйбалуу педагогдун айтымында балдарды окууга тартууда ата-энелер менен иштөө да маанилүү. Аларга балаңыз мындай окуйт дебестен, балабызды мыкты окутуш үчүн кандай иш-аракеттерди жасасак болот деп маселени чогуу кароо кажет. Анан албетте балдарды шыктандырып, улам сүрөп турууда оң натыйжасын берет. Калия Карбекова, Абсамат Дөөрөзбеков, билим жаңылыктарына.